Бүгін январь айының ақыркы күні. Біз Араван районында тұрабыз. Араван районында картошка иштери башталды, егүү иштери. Былтыр февралдын 15-теринде башташса, быйыл 10 күндө эрте башташты. Зиятбек Рахмонов картошка егүүнү биринчилерден болуп баштаган дыйкан. 20 сотук жерин бир апта мурун айдап, 2-3 күндөн бери үй бүлөсү болуп картошка егүү менен убара. Азырча бир 15 сотук экип беребиз энди. Эми азырынча 15-20 сотук эгип көрөбүз. Былтыркы жылы түшүм жакшы болгон. Бул жылы да жакшы болсун деп Кудайдан сурап атабыз. Жакшы болот деген үмүттөбүз. Былтыр февралдын 13-төрү эктик эле. Бул жылы 10 күндө эрте болду. Буюрса жакшы болот. Эми бир 10 күн илгери болуп Кудай кааласа. Азырынча райондо картошка егими жалпы баштала элек. Биринчилерден болуп жылдагыдай эле Юсупов айыл аймагы баштап берди. Бул жактагы дыйкандардын алды картошка егип баштаса, арты жер айдап даярдык көрүүдө. Картошкамыздын ному Ривера. Бул картошкабыздын сорту Ривера. Муну эгүүдөн мурун көгөрүп өнгөн жеринен 2ге, чоң болсо 3кө, 4кө бөлөбүз. Өнгөн жерин өйдө каратып жөөк-жөөккө салып, аралыгын бир карыштан ашырып, тизип көмүп чыгабыз. Низ чыккан көпүрөөк жойларын катта картошкабызды 4ге бөлүп алышыбыз мүмкүн. Быйыл аравандык дыйкандардын көпчүлүгү картошканын Рево түрүн эгишүүдө. Бул түрү эрте бышар болуп, май айдын башында түшүм берип, ал эми үй кожойкелери картошканын бул сортун ширин, тамакта эзилип кетпейт деп айтышат. Алгачкы эгинди чилде чыкпай жатып эгүү аравандыктар үчүн жаңылык деле эмес. Тескерисинче, дыйканчылыкты февралды ортолоп баштоо кеч деп эсептелинет. Азыр эгилгендери майдын башында бышып, жыйнала баштайт. Биздики 2019 салышма быйылкы жылы 80-100 гектар гана кыскарды. Божомол структура боюнча. Аны 2020 жылы 100 гектар кыскарды. Былтырга салыштырмалуу. Былтыр 1773 гектар жалпысы эгилген картошка. Былтыргы сенага карата эми дыйканды өздүк сенасы негизинен картошканын баасы төмөн болуп атат да. Ошондон дыйканча эми биз эгебиз. Араван району неме дегенде бул картошкадан кийин жалпысына 3-4 ай өкмөттө экинчи урожай, экинчи эгинди эгилип алат да. Ошол жагы бизге мындай выгодный жагы ошол жакта. Алдын ала божомол боюнча быйыл Араван районунда картошка аянты былтыркы жылга салыштырмалуу 100 гектарга чейин кыскарып, 1663 гектарды түзөт. Буга жыл сайын картошканын баасы арзан болуп, чыгымды каптабай жатканы себеп. Бакай Калматов, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.